Урматтуу эжелер, апалар, жеңелер, албетте бүгүнкү күнү сабагыбызда Аллах Субхана Таала сиздерди эмне максатта, кандай абалда жаратты, ошол туурасында бир аз сөз кылмакчыбыз. Албетте Аллах Субхана Таала сиздерди өтө жакшы көрүп, инсан кылып жаратты, адам кылып жаратты. Жер бетиндеги ашрафул махлукат, жаратылган нерселердин эң улуусу, эң авторитети, эң сулуусу кылып жаратты. Шүгүрчүлүк кылайлы. Албетте таш кылып койсо биздин колубуздан эч нерсе келбейт эле. Ит кылып койсо дегеле башка жандык кылып кое турган болсо колубуздан эч нерсе келбейт эле. Аллах Таала сиздерди ушунчалык сулуу кылып жаратты. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, жаратуу менен биргеликте «Ваджалнакум шууба ва кабаила литаарафун». Biz силерди уру эл кылып койдук, бири-бириңерди тааныш үчүн деп урматтаган. Албетте, сизди Аллах Субхана Таала жаратканда мына ушундай эркек аял жана уру кыргыз, орус, тажик, кытай, немис, дунган дегеле жалпы жер бетинде канча болсо уру кылып жаратты. Максат литаарафун, бири-бириңерди тааныш үчүн деп урматтаган. Ошондон мен өзүмдү тааныштырып кетсем, албетте менин атым Бактияр Шарапов Акимович. Мен Баткен областынын Баткен районуна караштуу Карабак айылында 1983-жылы төрөлгөнмүн. Ошентип 2000-жылы мектепти 11-классты бүткөндөн соң ушул Ысык-Көл областынын Аксуу районуна караштуу Григорьевка айылындагы Аксуу медресесинде окуп, имамдык курсту 3 жыл ошол жерде бүткөнмүн. Демек, менин илим алышлыгым эң негизгиси сиздерден башталган. Ысык-Көлдөн, Григорьевкадан, Таштан Кары устазыбызды билесиздер. Албетте, Кыргызстандагы эң Куранды бекем жаттаган, өз аты менен Таштан Кары, Таштай Кары бекем, ошонун колунда Ысык-Көлдө. 2000-жылы келдим, медресе 4 жылдык болчу, ошону 3 жылда бүтүп, 2003-жылы кайра кеттим. Медресени бүткөнгө чейин айылга барган жокмун, үйгө дагы барган жокмун. 3 жыл медреседе гана бүтүп, дипломду алгандан кийин анан кеттим. Эмне демекчимин, урматтуу тууган, албетте сиздер башкача элсиздер, мен сиздерге карызмын, урматтуу тууган. Ошондон качантан бери телефон аркылуу, дегеле башка байланыш аркылуу Ысык-Көлгө дагы келбейсиз, Ысык-Көлгө дагы келбейсиз деген сиздерде талап бар эле. Аллах Таалага шүгүрлөр болсун, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, мына келдик. Эми муну айтышлыгым бул Аллах Таала Куранда айтты, бул бири-бириңерди тааныш үчүн деди, урматтаган, демек бөлүнүш үчүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ким уру жана элге бөлүнүп жашай турган болсо, ал менин үммөтүмдөн эмес деди. Сайыз жаңы бүткөн учурда мектепте бизди мугалимдер окутту, бардыгыбыз билебиз. Не деди? Адам баласы маймылдан жараткан деп окутту да, туурабы? Чоң атаңыз маймыл десе, жок, мен чоң атам паланчы дейт. Анам эмнеге маймылдан жара? Ошентип окутту. Чоң атасын маймыл дегиси келбейт, бирок маймылдан жаралганбыз деп окутту да. Эмне демекчимин, эгер кимде-ким уру эл болуп бөлүнө турган болсо, мына ошол маймылдардан болот экен да. Пайгамбарыбыз айтты, менин үммөтүмдөн болбойт деди, ал маймылдардан болот деди, урматтаган. Ошондуктан биз жалпы Аллах Субхана Таала уру эл кылды, бири-бирибизди тааныш үчүн. Демек сиздерге Бактияр дамала кел десе, кайсы Бактияр? Бактиярчы, кайсы Бактияр? Бактиярчы тааныш кыйын болуп калат экен да. Баткен областынан болгон, мына ушул Нойгут уруусунан болгон десеңиз, жанагы деп тааныйт экен да. Кайсыл десе, уйгур тууган, кайсыл өзбек тууган, кыргыз бир тууган, орус бир тууган, немис бир тууган дей турган болсо, бул тааныш үчүн экен, бөлүнүш үчүн эмес экен, урматтуу тууган. Эми мына ошол жалпы Аллах Субхана Кур'ан-ы Каримде айтат, иннамал муъминуна ихва. Жалпы мусулмандар бир тууган, улутуна карабастан, түсүнө карабастан, өңүнө карабастан, ал жынсына карабастан, жалпы булар бир тууган. Бир тууган болгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Куну ибадаллахи ихванан. Силер Аллах Тааланын бир тууган пенделери эле болгула деди. Демек, албетте биз жалпы мусулман болгондон кийин бир тууган болобуз. Бир тууган болгондон кийин урматтаган, кыргыз эле болсо өзүнчө бири-бириңди жакшы көрүп алба. Мына кыргыз да ошого эле жан тарта берейин. Жок, кайсыл жак акыйкат, ошол жака карап жан тартасыз. Кайсыл жак акыйкат экенин билсеңиз, ошол жака карап айтасыз. Ал ким экендиги сизди кызыктырбайт.
Өзүдүкө кыргызганга кыргызга, өзбекке өзбекке, дунганыкке дунганга. Жок урматтуу турган кайсыл жака. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер бири-бириңди жакшы көрүп алба, өтө эле чектен ашып. Неге? Мен ушуну жакшы көрүп алдымбы, эми ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетем да. Аллахтын ыраазычылыгын унутуп каласыз. Ушул эле ыраазы болсо болду. Буяка отурасызбы? Наракка туруп, мына отурат оң жакка. Чай ичесизби, суу ичесизби, не кылып берейин, массаж кылып берейинби, не кылып берейин. Ушуну ыраазы кыла албай эле дүйнөдөн өтүп кетесиң да. Сени жараткан Аллахты унутасың. Бирөөдү душман дагы тутуп алба. Чектен ашкан душман деп эле душман тутуп алба, урматтуу тууган. Душман тутуп алдыңызбы, о сиздин намаз окуп атасызбы, Куран окуп атасызбы, кызыктырбай калат. Намаз окуп аттагы ошо менен уруша бересиз да. Ажысыкча ачык эле айтам, бетиге эле айтам, манан түлө айтам деп канча аракат намаз окуганыңды дагы билбей каласың да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз не деди? Куну ибадаллахи ихванан, силер Аллах Тааланын бир туган пенделери гана болгула деди. Эми сөзүмдү улантуудан алдын Аллах Таала Муса пайгамбарга айтып атат. Эй Муса, мен Тауратты 5 сөз менен толуктадым. Эгер ушул 5 эле сөзгө амал кылсаң, сенин окуганың, сенин алган илимиң, сенин укканың пайда берет. Эгер ушул 5 эле сөзгө амал кылбасаң, анда сенин окуган китебиң, алган илимиң, уккан сөздөрүң бирөөсү дагы пайда бербейт деди, урматтуу тууган. Албетте Муса алейхиссаламга ушундай пайда бербей турган болсо, анда бизге түп тамырынан пайда бербейт да. 5 эле нерсеге амал кыла турган болсок, бардык нерсебиз бизге пайда берет. Ал 5 нерсе кайсыл? Биринчисини Аллах Таала айтып атат. Аллах айтып атат: "Эй Муса, менин казынам толуп турган учурда сен ырыскың туурасында ойлонбо" дейт. Аллах Таала не деди? Эй Муса, менин казынам толуп турган учурда сен ырыскың туурасында ойлонбо, ал эми менин казынамдан эч нерсе кемейбейт деди да, урматтуу тууган. Демек, ушул сөзгө амал кылсаңыз, бардык уккан сөздөрүңүз, алган илимиңиз, окуган китептериңиз бардыгы пайда берет. Эгер ушуга амал кылбасаңыз, бирөөсү дагы пайда бербейт, урматтуу тууган. Демек, Алланын казынасы толуп турган учурда сиз рызкыңыз туурасында ойлонбоң, бир карыш курсагыңыз үчүн өмүрүңүздү дүйнөгө бере бербең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунун негизинде айтат: "Силер Аллахка чыныгы тобакел кылышта тобакел кылганыңарда, анда Аллах Таала жаны жаныбар канаттууларга кандай ырыскы берип жаткан болсо, силерге дагы дал ошондой ырыскы берет эле" дейт. Тагыду химасан ва таруху битанан. Эртең менен карасаңыз канаттуулар ачка учуп кетти, кечинде курсагы ток келди. Үйүп койгон, топ-топ койгон эч нерсеси жок. Эми ашрафул махлукат, жаратылган нерсенин эң улуусу болгон, эң сулуусу болгон адам баласы. Сен Аллахка тобакел кыла турган болсоң, Алла кантип сага ушул рызкысын бербей койсун дейт да. Муну неге айтып атам? Ушул бир карыш курсак үчүн мусулмандын акысыны тебелеп атат. Ушул бир карыш курсак үчүн сен кыргыз, сен орус, сен тажик, сен немис бөлүнүп атат. Ушул бир карыш курсак үчүн сенин чегераң буягы, мен жака өтүп кеттиң. Мына ушул бир карыш курсак үчүн кошуналар менен жаман мамиле, ата бала бардыгы не кылып атат? Урушуп, талашып, жек көрүү болуп атат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Муса алейхиссалам айтып атат: "Ушул сөзгө сен амал кылгын, бардык амалың пайда берет" деди, урматтуу тууган. Андыктан бардыгыбыз амал кылабыз, Экинчиси, пайгамбар Аллах Таала Муса алейхиссаламга айтып атат: "Эй Муса, шайтан алейхи лананы саңа душман экендигин эч качан унутпа. Сенин душманың бир гана шайтан. Ошону унутпа. Эгер сен унутсаң дагы шайтан эч качан унутпайт" деди да. Биздин душман ким экен? Шайтан. Сиз унутсаңыз дагы ал сизди унутпайт, урматтуу тууган. Демек, биздин душмандар ал башка кошуналар эмес, балким бир гана шайтан. Ошол азгырат, ошол жаман жагын көрсөтөт, ошол сизди васваса кылат, ошол сизди күчтөйт. Ошондон пайгамбарыбыз да тик турат эле, ачууң келдиби? Сүйлөгүнүң эле келип атабы? Отуруп ал, сүйлөбө, отуруп ал. Анда дагы бол бойлу куртуңуз тыбырчылап өлүп атабы? Жатып ал.
Adam падам мескенсиң деп өзү чыгып кетсин. Ошондо деле болбой тыбырчылап атасызбы? Анда барып дара тал дейт да. Болду. Отту өчүрө турган бардыгы табылды, урматтуу турган. Мына ошону кыла турган болсок, анан биздин душман шайтан. Кошуна эмес. Биздин душман шайтан, башка улуттагы инсан эмес. Биздин душманыбыз шайтан. Аллах Таала ушуну душман деп билдип атат, бирок аттың арман биз ушуга амал кылбагандыктан шайтанды эркелетип калдык да. Шайтаным мойнума минип алып, анан шайтаным семирип кетип деп эле мактайсыз да. Ал душманды неге мактайсыз? Мен дайым айтып келем. Медресени жаңы бүтүп Агоргого директор болуп бардым. Андан нары Нижний Аларча дегенде сабак берем. Маршрутка менен барам, көп убакытым ошого кетип калат да. Акырында анан велик алып алдым. Шайтан араба. Шайтан араба алып алдым. Ошонен барам, 1 саат убакытым эконом болот экен. Сабак берип кайтып чыгып келип, Бишкекте жаңы автовокзалды билсеңиз керек. Ошол жерден айдап келесем, улгайган бир киши карап туруп, "Эй, сакалың бар экен, молдосуңбу?" деди да. Ооба, эмне болду десем, "Молдо дагы шайтан араба минеби" деди. Анан айттым, шайтанды миниш керек да. Качанга чейин аны мойнубузга көтөрүп жүрөбүз. Сен карап туруп, өзү силерге бир нерсе деп айтыш дагы кыйын дейт го. Адамдар ушунчалык деңгээлде экенбиз да. Молдо десе эле биз ойлойт экенбиз, бул велик минбеш керек. Молдо десе эле бул базарга барбаш керек. Молдо десе эле бул эмне кылыш керек? Ушул эски заманда эле ойлой берет окшойбуз да. Эшек минип алып, мазды калошты кийип алып, анан ким чакырат экен деп эле көчөмө-көчө жүргөндүчү. Жок, урматтуу тууган, албетте башка жака кетпейли. Эң негизгиси бизге душман мына ушу шайтан алейхилана. Ушуну душман деп билсеңиз, урматтуу тууган, калган бөлүнүү, калган жарылуу өзүдөн өзү токтой турган нерсе. Я Аллах, мен кече Баткенде болгон окуяны көрдүңүздөр. Андан кийин машалла казыят акча топтоп туруп, Лейлектин кулундуга чейин жардамыбызды берип келдик. Анан элге айтып келетем. Кече Баткенде бардыгыбыздын башыбыз биригип калды, Бардыгыбыздын башыбыз бирикти. Ошол күндөрү такыр уктайын десең дагы уктай албай калдык го. Бардык патриот, эркек, аял дебестен бардыгы чыгып алдык да. Ошого эми айтып атам да. Биз башыбыз биригиш үчүн сөзсүз сырттан душман кол салыш керекпи? Сырттан душман кол салса, анан башыбыз биригеби? Кол салыштан алдыгына башты бириктирип, ынтымакта жашай берсек болбойбу? Караң, демек бардыгыбыз бир эл, бир мамлекет экенбиз, Дунганы барбы, уйгуру барбы, өзбеги барбы? Кала берсе, лөлүлөр жардам берип берди го. Туурабы? Мына биз лөлөмөз, барамыз деп атып берди го. Жардамыны. Демек бир эл экенбиз, бир муштум экенбиз. Кичине кыйын болсо, баары бир өзүбүздөн башка жардамчы келбейт экен. Өзүбүз жардам берет экенбиз. Ошондой душман кол салыштан алдың эле ынтымак, махабат, тынчтык, биримдикте жашай берсек болбойбу? Келиңиздер, бардыгыбыз ошентип эле шайтанды душман деп билели дагы, жалпы бөлүнбөстөн, аны душман дебестен бардыгын жакшы көрүп жашай берели. Мына жанымдагы шеригим айтат, ошондон кийинчи, мына лөлүлөр тилемчилик кылат го, бере бериш керек экен дейт. Негисе баары биз кыйналганда кайтып берет экен го дейт да. Баары кыйналганда берет экенбиз да бардыгыбыз. Демек мамлекет биздики экен, эл биздики экен, жер биздики экен. Демек сырттан душман кол салыштан алдың, не кылабыз? Шайтанды душман дейбиз. Шайтанды эркелетпейбиз. Я Аллах, мурда тамашалап айттым де, бир адам отуруп алып, ышкырат экен. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Жарым саат болсо деле ушинтип отурат экен да. Акыр бир таң калыптыр. Келип сураптыр. Жарым саат болсо деле la ilahe illallah. Таң калып, эмне кылып атасың? Десе, шайтанды кыйнап атам дейт экен да. Кантип дем шайтан келет, la ilaheдан патырап качат. Тетияка жеткенде карай, дем дагын келет, la ilaheдан дагын патырат. Өлө шайтанды кыйнадым дейт экен да. Чындын эле урматтуу тууган, ушул убакка чейин кошунаны кыйнап келдик. Ушул убакка чейин ата-энебизди кыйнап келдик. Ушул убакка чейин кайненебизди, келинибизди кыйнап келдик. Ушул убакка чейин бир туугандарыбызды кыйнап келдик. Ушул убакка чейин бөлүнүп келдик. Келиңиздер эми, бардыгыбыз не кылайлы? Башты бириктирип туруп, шайтанды кыйнап үйрөнөйлү. Шайтанды душман деп билейли, урматтуу тууган. Макул, үчүнчүсүнө пайгамбар Аллах Таала Муса алейхиссаламга айтат: "Эй Муса, өзүңдө айып, өзүңдө кемчилик болуп турган учурда
başka biröөнүн айыбына караба. Başka biröөнүн кемчилигине караба. Ал эми адам баласы эч качан айыптан, кемчиликтен бошой албайт деди да. Акыйкатта олтурган, айтып аткан, сүйлөп аткан бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Бардыгыбызда айып, кемчилик бар. Субханалла, айыптардан ару, кемчиликтерден таза бир гана Аллах. Демек, өзүңдө кемчилик болуп турган учурда башка бирөөнүн кемчилигине неге карайсың? Өзүңдө айып болуп турган учурда башка бирөөгө неге сын тагасың? Өзүң ушунчалык жетишпей туруп, анан кийин тешик жыртыкка күлүптүр дегендей кылып, өзү шымы жыртык экен, анан тешилип калган күлөт. Штамың тешилип калган турбайбы депчи. Өзүнүнкү жыртылып айрылып турат го. Ага карабайт экен да, урматтуу тууган. Ошон үчүн Аллах айтып атат: эгер ушуга сен амал кылсаң, бардык алган илимиң, укканың бардыгы пайда берет. Эгер ушуга амал кылбасаңыз, анда эч бирөөсү пайда бербейт, урматтуу тууган. Канча намаз окушуңуз мүмкүн, канча орозо калмашыңыз мүмкүн, канча садака беришиңиз мүмкүн, бардыгын кыласыз, анан бирөөнүн айыбын эле көрүп атасыз да. Аналар анандай да, анан булар мындай да, туята булар адам болбойт. Койчу, сен эле адам болуп калдыңбы? Деген киши жок дагычы. Ошондуктан биз бардыгыбыз биригип, ынтымак, махаббат, тынчтык, биримдикте өзүбүздүн кемчилигибизди көрүп жашай турган болсок, алдыга жылыш эретерээк болот. Ибадат кылыш жакшыраак болот. Иман толукташлыгы көбүрөөк болот, урматтуу тууган. Себеби мен айтып келем, дагы айтам, адам баласынын сообу алдында болот. Сооп иштери бардыгы алдында болот. Күнөөсү артында болот. Отурган бардыгын сообубуз алдыбызда, күнөөбүз артыбызда да. Азыр алдыбызды карасак бардыгыбыз бир жакшынабыз, Шонча жумушуңду таштап келдиң, эч нерсеге карабай келдиң, өзүң иштеп атасың, жакшына жүрөсүң, өзүң карап алган менен жүрөгүң таза. Карап атасың өзүңдө, жолук салынбасам деле жүрөгүң таза болуш керек, жолук салынгандарды көрүп атпайбызбы деп элечи. Душаң таза болсо болду да, деп эле карайбыз да. Карасак эле бирөө көрөндө чөтө подозрительный. Аркасы көрүнөт. Астагфирулла, ушулар ушинтип атса кандай болот? Бул кандай болот? Анан кантип кыргыз оңолсун? Шундай да деп эле көрөт атабыз да. Эгер биздин артыбыздан караса, бизди деле ошентип айтат. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген ушул да. Молдолор ушинтип атса биз каяка барабыз деп элечи. Айтып берет, урматтуу тууган. Ошондуктан Аллах Муса алейхиссаламга айтып атат: сен өзүңдө кемчилик болуп турган учурда башка эч кимдин кемчилигин караба. Адам баласы кемчиликтен бошобойт. Кемчилик болор. Демек башканын кемчилигин карабайбыз. Субханалла, бардык айыптардан таза Алла гана. Ушуну көбүрөөк мактайбыз. Аллахтын улуктугуну көбүрөөк айтабыз. Аллах хасанатына көбүрөөк жакындайбыз, Алланы мактайбыз. Аллада кыпынчалык кемчилик жок. Караң, бардыгыбызды Алла Таала сонун кылып жараткан. Бириден бири сулуу, бириден бири жакшы, бириден бири укмуш. Алла Таала ушунчалык сонун кылып жараткан, бардык кырдаалга ылайыктуу кылып жараткан да. Ата-бабабыз айтып койду, 5 колу барабар эмес дейт. Караң, чынын деле барабар эмес. Мына бармак, ушунуңуз эле жок болсо канча кыйналасыз да. Майыпсыз да, атыңыз сразу башка болот. Кайсыл паламчы майыпчы, болду, майыпка өтөсүз да. Ал бул бирөө эмес, экөө болуп атпайбы, урматтуу тууган? Ушул эле жок болсо кармай албайсыз. Ушул эле жок болсо тарта албайсыз. Ушул эле жок болсо жула албайсыз. Субханалла. Алла ушунчалык сонун кылып жаратты. Боптур, булго чоң экен, ойлонгон жоксуз. Мына эң кичине не деп коесуз мынаны? Чыпалак. Ушунун өзүнө Алла Таала миллиондогон ашык пайда коюп койгон да. Субханалла да. Ушунун өзүндө миллиондогон ашык пайда бар. Бирок биз билбейбиз. Ойлонуп да койгон жокпуз. Неге бар да сиздечи? Жок болсо анан айтатыны, сенде сонун турбайбы, чыпалагың барды, депчи. Караң, азыр жөнөкөй отурабыз, бардыңыздын кулаңыз кытышты, не кыласыз? Сразу мана тыктык да, болду. Муну тыккан менен батпайт булчу. Эгер ушул эле жок болсо, буга айтсаң, буга баары бир да. Биягдан тыгып оягы өткөрө береби? Парсылдагын жарып коёбу, оорутуп коёбу? Оорутуп койдуңуз дейт. Койчу, эркек эле болчу. Өлө назик болуп калыпсың го дейт. Ач кадырын ток билбейт, оору кадырын соо билбейт да. Ооруду, кийин айттың, ошого айттым да, ошондон бери 3 күндөн бери өтсө, койчу, мурда эле ооруганды айтып бересиңби дейт. 1 жыл оорусу деле бул билбейт да. Алла Таала ушунча нерсени бизге берип койду да, урматтуу тууган. Караңыз. Субханалла да.
Mana azı pandemiya, maşallah, ben Allah subhanahu taala жолук салынгандарга болуп туруп билинбейт. Бизге окшогон эркектерге жолук салынбагандарга маска так десе не кыласыз? Сразу кулакка ийилип койдуңуз, ойлонгон деле жоксуз да. Эгер бир кулагыңыз жок болсо, же жогу үстүрөктө болсо кантип тагат элеңиз масканычы? Ойлонуп койгон жокпуз да. Субханалла, Алла мына ушундай бардык кырдаалга ылайыктуу кылып жаратып койду да. Ушунчалык кылып жаратып койду. Ошондон Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха." Силерге Аллахтын берген белегин эсептесеңер, эсебине жетпейсиңер дейт. 1, 2, 3 десеңиз дагы жетпейсиз, баа койсоңуз баасыга дагы жетпейсиз. Ушунча нерсени берген Аллада гана айып жок, кемчилик жок. Калган бардыгыбызда айып бар, бардыгыбызда кемчилик бар. Демек, өзүңдө кемчилик болуп турган учурда башканы караба, алдыга карай жыла берген урматтуу туган. Бир адам ушинтип кайра айтса, бирөөсү ишенбейт экен да койчу. Кантип эле Аллада кемчилик жок. Жок да. Бар болгондон кийин болот де. Астагфирулла, Аллада кемчилик жок. Мен табам дейт экен да. Багбанчы экен, мен табам. Кой, жок мен табам. Арабтарда сөз бар, ман ябхас яжид, ким издесе табат деп коет. Издеп жөнөп тур. Аллахтын кемчилигин издеп калыптыр да. Bir gün aytты, "Мана мен таптым." Не? Алланын кемчилигин. Астагфирулла, кой. Чында эле мана карасаң мана. Чөп, арбуз. Мындай өсүп баратан чоң, мынандай гилтейген арбуз алыптыр. Мананы кара, дарак, өрүк, чоң өрүк, ушунча чоң дарак, мындай өрүк алыптыр. Алла Таала ушуну билбей жаратыптыр. Неге? Мына ушундай чоң дарак, чоң алыш керек болчу. Мына деген кичине чөп, мындай алса түшүнөсүң да. Көрдүңбү? Аллада кемчилик бар десе ишенбейсиңер. Мына кемчилик ушул. Дегенкен Алла кудуреттүү зат да, ошол өрүктүн астына уктатып койду да. Уктап эми коңур тартып баштаганда периштени жөнөттү, бир өрүктү чекесине түшүрүп, тоңга деп дегенде тизеси бүгүлбөй турду да. Туруп эле ушундай эки караса эч ким жок. Караса өрүк кулап баратат. Ошону көргөндөн кийин анан айтты да: "Субханалла. Алла Таала алда айып жок экен" депчи. Неге? Элестет. Өрүк ушундай арбуздай алса, анан мага окшогон адам уктап калса, ошентип бирөө түшүп кете турган болсо, башыңды таппай каласың го. Атам жатты эле башы жок болуп атат депчи. Башың пыцыйтып салат да. Демек, субханалла. Алла Таала мына ушундай айыптардан таза зат. Бизде кемчилик барбы? Демек, башканын кемчилигине карабайбыз, урматтуу, ынтымак, махабат, тынчтык, биримдикке аракет кылабыз. Эми Аллах Subhanahu Taala 4-сүндө не дейт? Musa, sen beyişke kirgenge çeyin manga sınoo büttü de oylabogun. Beyişke kirgenine çeyin sınoo büttü de oylabogun. Kaçan beyişke kirsen anan sınoo bütöt. Alemi Adam aleyhisselam beyişte turgan uçada sınoo keldi go deydi. Adam aleyhisselam beyiştin içinde turgan uçada sınoo kelip sınoodan ötpey kalıp çıkıp ketti. Sen beyişke kirgenge çeyin sınoo büttü de oylabogun, sana ar kanday sınoo kelet deydi urmаттуу. Ошого амал кылсаң, алган илимиң, укканың, окуганың бардыгы пайда берет. Эгер амал кылбасаң, бирөөсү дагы пайда бербейт дейт. Албетте сыноо келе берет. Сыноо келе берет урматтуу, бирок ал сыноо бизди бөлүп койбосун. Ал сыноо кыргыз, орус, тажик кылып душман кылып койбосун. Ал сыноо не кылбасын, бизди ажыратып койбосун. Ал бардыгы сыноо боло берет урматтуу. Бирок бири-бирибизди жек көрүп, бөлүнүп, сен алардасың, биз мындай, биздин тарыхыбыз мындай деп мактанып, жок урматтуу. Ооба, тарыхый элбиз, алхамдулилlah, шүгүр кылабыз, кыргызбыз деп сыймыктанабыз. Аллах Озон кыргыз кылып, өтө сонун жерге жараткан, шүгүрчүлүк кылабыз, бирок эч качан бөлүнбөйбүз. İnşallah mına oşol nersege bardığız amal kıla turgan bolsak, bul dünya ahirеттеги бардык алган, окуган бардыгыбыз пайда бере турматтуу туган. Эми Аллах Азан мына ушундай сиз биздерди уру эл кылды, бөлүнбөй, ынтымак, махабат, биримдикте жашай турган болсак, эми жалпы не болот? Көрүшүү пайда болот. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Салам таркатуу болот. Эми салам таркатканда урматтуу туган, ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот. Мен көлдө окуганым, албетте 2003-жылы бүтүп кеттим. Ondan beri çınında ele köpteli özgörü bolgon jok. Xudaga şükür bolup atat. Biroq эми айтылуу менен. Men azı keldim üretüş üçün emes. Men keldim başkarış üçün emes.
Men keldim tarbiya kılış üçün emez. Men keldim eskertүү üçün gana. Себебі Allah Kur'an-ı Kerim'de aytат: "Ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин." Ескерткен, ескертүү момундарга пайда берет dedi да. Ескертүү жалпы момундарга пайда берет. Алла Таала айтты, сөзсүз пайда да. Bir adam uğurluk kılat ile uğurdabay, birodiki aram. Епте биштеп тауып келсе, сен уурдап келсең кандай болот? Балдарың арам менен чоңойса эртең өзүңө зыян болот. Дедің, макул деп уурдабай калды, не болду? Айыл боюнча пайда болду да. Биздин айыл тып-тынч, койгонун койгондой жүрө берет. Машинаңды култабай эле кой. Өткөндө машинамды күлөчүдү издеп таппай, кийин келип карасам ичиде эле калып кетти. Деген толтур айылдар бар да, бардыгы тып-тынч. Не болот экен? Бардыгына пайда болот. Bir adam tentek, көрүнгөндү ура берет, көрүнгөндү тебе берет, не кылат, налог сала берет. Айттың, урба. Билими күчтүү, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат. Эртең сенден дагы бир күчтүү чыгат, күч атасын тааныбайт. Сени деле ушинтип урса, сенин деле балдарыңа налог сала бере турган болсо, анда кандай болосуң? Дедилер, макул деп урбай мечитке келип калды. Не болду? Айыл боюнча пайда болду да. Балаңызды, небереңизди, кызыңызды ойлонбой жөнөтө бересиз. Бары бер, ал урбай калган, өзү таксыр болуп калган азыр өзү. Таксыр болгон, бары бер дейсиз, айылыңыз тып-тынч. Пайда болду, урматтуу тууган, сөзсүз пайда болду. Ошондуктан биз пайда болот деген чыныгы ишенимде келдик, урматтуу тууган. Эми көрүшкөндө ар биринин өзүнүн чеги бар. Албетте, Müslüman, biz elhamdülillah Müslümanbız. Erkek ayal cins bölünüp, anın içinden şariat boyunca mahram degen nerse var, anan na mahram degen nerse var. Albatta cins, erkek menen erkek, Peygamberimiz açık aytты, eğer kol berip körüşe turgan bolsa, koldары ajraganга чейин бул эки мусулмандын күнөөсү дарактан жалбырак кандай төгүлгөн болсо, ошондой төгүлөт dedi. Бул албетте бул бар. Эгер да алыстан сагынып келген болсо, мусулман менен мусулман, бир тууган менен бир тууган кучакташып көрүшүү бар. Аны дагы албетте жылаңач болбосун, албетте дагы кийими болсун. Эркек менен эркек көрүшкөндө дагы. Бирок эч жерде өйүп көрүшсүн деген нерсе жок да. Өйүп көрүшсүн, өйүп учурасын деген нерсе жок. Бүгүнкү күнү аялды менен аял болсо бизге анча билинбей калды. Эркек менен эркектиги страшный да. Erkek men erkek öyle çapıldatı öyle ölçüyorsa analar çok da galıbay bir de plasın da. Ne gizliden durma? Toğan ayallıkı men ayallıkı da uşundaydı. Lezbiyanka dep koyuyor, uşundaydı da. Oşunduktan urmatı vejeler, urmatı apalar, ova adatımız bolup kalgan, köpten beri oşandip könüp kalgan boz, kolundu versen taң kalat, ne olasın depçi. Albatta hakikatı moyunga alıp durup, biz amalga ötüşüyoruz gerek. Vakit geldi. Vakit geldi hurmatlı tuğan. Kaçan çeyin jek köröt, anan jaman köröt, jaman oylop kalbasın deyi berебиз. Yok, jaman oylosa oylosun, barıp anan düşünüt. Men dile asmandan tap etip düşüp kalgan jokmун. Men dile uşul Kırgızstan, men dile uşul sizlerin ayrılan çöröңүz ödü. Çoğoydum, mende dile klastaş degen bar, mende dile dost jar degen bar, mende dile eje karındaş tanış biliş degen bar. Kelüyle kolun sunat da. Anan жақсы рахмат ассаламу алейкум деп турсаң, анан деп кой мындай өтөт. Анан барып сүйлөйт, ананын антип калганга, унутуп алтат го дейт. Сүйлөйт, бир сүйлөйт, эки сүйлөйт. Бардыгы билинип калат, кийинкисинде эмне кылат? Бул кол берип көрүшпөйт, бул катындар менен көрүшпөйт. Өш аякта турса көрүшпөй койгон дейт. Барып билинет, кийин аркы адамга өтөт, мына ошентип калат. Ошондуктан урматтуу эжелер, балдарыбызга да айтайлы. Махрам деген нерсе бар, албетте. Ya Allah, balаңыз аялдарга, өзүңүздүн балаңыз махрам, ова, өйүп неме кылып койсоңуз боло берет. Өзүңүздүн күйөөңүз махрам боло берет. Атаңыз, чекесинен өйүп койсоңуз, аны деле бетиден чапылдатып эмес, кызынын чекесинен өйүп койсо, булар боло берет. Махрам деген сөз нике кыйылса, уруксат берилген шариат. Булар менен негизден шариат боюнча кол берип дагы өйүш аяктасын, кол берип көрүшкөн дагы жакшы нерсе эмес. Жакшылыкка алып келбей турган нерсе. Ошондуктан бардыгыбыз жана сөздөргө амал кылып, буга дагы амал кыла турган болсок, анан иманыбыз өсөт. Азыр Кудайга шүгүр, арабызда бардыгыбыз негиз мусулманбыз, мусулманбыз. Мананы караң. Менде суум бар. Аппак, тоннук суу. Сиздерде жок. Менде бар да. Бирок бул мына куюлган эч нерсеге жетпейт. Азыр суузданып, бир көтөрсөм кирип кетет, суусуздугум кандырбайт.
Бирок бар да мына менде, бар. Эч нерсеге жетпейт. Мактанып атам да менде суум бар дейт. Бирок бул иче берсем суумду кандырбайт. Азыр асыр намаз болуп калды, дайрат алың десе, дайратка жетпейт. Такыр жетпейт, гусул алганга өлүп кетсе жетпейт да булчу. Туурабы? Жуунганга өлүп кетсе жетпейт да. Бирок менде бар да. Муну неге айтып атам? Азыр жалпы биздин иманыбыз ушунчалык эле да. Бардыгыбызда иманыбыз бар. Бирок ушунчалык эле. Бул эч нерсеге жетпейт да. Өбүшүп көрүшпө дегенге дагы жетпейт да азырчы. Анан айтты кетти да, онда кандай болот деп элечи. Ол молда мындай дейт, бул мындай дейт, бардыгын айтып берсең, каяка барасың? Эч нерсе болбойт, кел деп элечи. Жок, урматтуу, антип кете бере турган болсок, ушул бойдон калып эч нерсеге жетпей калат. Махрам менен аялдар эркектерге аралашпай, эркектер аялдарга аралашпай отурсун дегенге жетпейт да. Иманыбыз бар, бирок өз-өзүнчө олтурганга дагы жетпейт да. Не кылышыбыз керек энди? Албетте мээнет кылышыбыз керек. Ар бирибизде жок дегенде бир чака суу болуш керек да. Тайратка дагы жете турган, жуунганга дагы жете турган, ар бирибиз өзүбүздө жок дегенде мына ушундай боло турган болсо, андан кийин ар бир окуганыңыз, ар бир айткан сөзүңүз, ар бир жашооңуз анан рахат боло баштайт да. Албетте бардыгыбызга жана айттык го, бейишке киргенге чейин сыноо токтоп калат деп ойлогу. Бейишке киргениңизге чейин сыноо келет. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Хуликал инсану фи кабат." Инсаният бул өзү машакатка жаралган да. Албетте жашообуз өзү машакат. Ойлогоң, жолук салынып эле намаз окуп калсам, бир отоло бактылуу болуп кетем, сыноо келбей калат депчи. Жок, иманыңызга жараша сыноо келе берет. Өзүңүздүн жакын туугандарыңыз каршы чыгат. Неле чүмкөнүп алгансың, кемпирлерге окшоп жүдөп, анан пенсияга чыкканда жолук салына бересиң, тигинтесиң, минтесиң, намаз окусаң неле болуп атасың, эңкем тоңкоюп эле. Ар кандай сыноо келе берет турматтан. Ошонун барды өзүңүздүн жакындарыңыздан келет. Ошолорду жеңип чыккандан кийин анан алыстан келе баштайт. Ошолордун бардыгын жеңип чыга турган болсоңуз, анан ийгилик болот да. Эң чоң сыноо пайгамбарларга келген. Андан кийин анын досторго, андан кийин ким ошолорду ээрчиген болсо, ошолорго сыноо келе берет. Ошол эле учурда ойлогоң, ачынып чачынып жүрсөм анда сыноо келбей калат экен депчи. Андан 5 метр сыноо келет да. Андан 5 метр сыноо келет. Эгер ошол келген сыноодо Аллахтын өзүгө кайрылып, пайгамбардын өзүгө кайрылып чече турган болсоңуз, эки дүйнөдө бактылуу болосуз. Караңыз, азыр мына жаш кыздар жүрөт, машалла, 15 жаштагы кызды, боптур 6 жаштагы кызды, 20 жаштагы кыздар менен бирге өстүрдүңүз. Ошолор менен бирге чоңое турган болсо, бул 7 жаштагы, бул 10 жаштагы кыздын түшүнүгү, мунун ой жүгүртүүсү бардык 15 жаштагылардан жогору болот да. Неге? Бул кайсылар менен чоңойду? 25 жаштагылар менен чоңойду да. Эми мунун түшүнүгү башкача болот. Эми келип өзү менен теңдерге мындай кылышыбыз керек, мындай жүрүшүбүз керек десе, бардыгы таң калат. Аме, мына чоң энемди эле сүйлөйт го депчи. Өлө киши баш го дегендей эле да. Таң калат. Неге? Алардын түшүнүгү жетпейт агачы. Эми кайсыл бар адам китепти өтө көп окуп, байланышы китеп менен болгон болсо, бул адамдын түшүнүгү бардык китеп окубагандардын түшүнүгүнөн жогору болот да. Эми караң, кимдин байланышы Аллах жана анын элчиси, пайгамбарыбыз боло турган болсо, жер бетинде мындай түшүнүк болбойт. Жер бетинде мындай түшүнүк болбойт. Ошондуктан урматтуу эжем, урматтуу карындашым, жеңем, сиз байланышыңызды Аллах жана анын элчиси менен байланып алыңыз. Ошону менен байланып алыңыз. Аллах Таала сиздерди өтө жакшы көрүп жараткан. Аллах Таала сиздерди урматтап, сыйлап, ушунчалык даражаңыздарды көтөрүп жараткан. Ошондон Куранды ачып карасаңыз, Куранда Ан-Ниса, аялдар сүрөсү деп толук бир сүрө түшкөн да сиздергечи. Акыр кыяматка чейин Ар-Rijal, эркектер сүрөсү дегенди таппайсыз да. Быктар эркек болуш керек деп калат го. Деген менен сага Куранда сүрө түшкөн эмес. Аялдарга түшкөн да сиздергечи. Ата бабабыз эзелтен бул Куран динде болгондуктан, Куран аят деп айта албагандыктан макал лакап менен жеткирип кеткен да.
Эркекти эркек кылган аял киши деп койду. Аял жакшы, жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп койду. Атабабыз айтты, аялың жакшы болсо берди Кудай, аялың жаман болсо урду Кудай деди. Ошол жалпы аламдын дегеле эркектин эркек болушуна эң чоң салымын кошкон ким экен? Мына ушул жерде отурган сиздерсиздер. Ошондуктан сиздерден үмүтүбүз өтө чоң. Бардыгыбыз не кылайлы? Бардыгын бириктире турган сиз эле. Балаларды тарбиялаганда эле орус болсо деле эмне кылган? Жакшы мамиле кыл, бөлүнбө, урушпа, тебишпе. Дунган алдагы мусулман бир тууганың болот. Үйгө алып кел, чай берейин, экөөң дос болгула деп кое турган эң чоң салымын кошкон сизсиз да. Эркек ол мен айтып коем, бул дөңдө турган эле трактир. Союздун учурда билесизби, дөңгө коюп койгон го тракторду. Эртең менен ошол жерден түтүп жүгүрүп келет да. Эркек мына ушундай эле да. Алдагы жүрүп кетсе жакшы, пат-пат деп өчүп калган болсо өлдү да болчу. Кайра дөңгө чыгара албай өлдү, кыйналасыз. Ошондуктан эркекти эркек кылган сиздер, машалла, сиздер бекен болсоңуздар, үйдөгү балдар дагы, сиздер бекен болсоңуздар, үйдөгү эркектер дагы бардыгы не болот? Динге бекен болот. Бүгүн канчанчы күн? Ооба. 4-нчы күн бирөө жай намаздын колтукка кысып алып эле мешитке карай жөнөп калыптыр да. Кошуна де каяка кайса жумага. Жума эмесби? Анан бүгүн 4-нчы күн. Кой? Точно бүгүн 4-нчы күн. Ай, аялым дагы алдаптыр эле депчи. Аялы динде болсо жай намаз берип эле мешитке жөнөтө берет экен, бар жума болду окшойт деп элечи. Ал деле ойлонбойт экен, аялым айтты деген бойдон урган бойдон кете берет экен да. Ошондуктан бул эркекти мешитке жөнөтө турган, эркекти чыныгы эркек кыла турган сиздерде эң чоң күч бар. Ошондуктан Аллах Субхана Таала сиздердин даражаңыздарды бийик кылгандыгы үчүн бейиш каякта деди? Эненин таманын астында. Акыр кыяматка чейин бир да китептен таппайсыз. Издеп көрүң, касам ичем бир да китептен таппайсыз. Бир да жазылган жерди көрбөйсүз. Бейиш атаңдын чокусунда дегенди көрбөйсүз. Атаңды урматта сыйла, атаңды кара, бейиш атаңдын башында, чокусунда деген бир да жерден таппайсыз да. Бирок Аллах Таала не кылды? Таманыңыздын астыга коюп койду. Мындан өткөн даража барбы? Мындан өткөн сый барбы? Мындан өткөн урмат барбы? Мындан өткөн дагы сизге не керек урматы туган? Ошондуктан урматтуу эжелер, апалар, жеңелер, Аллах Таала сиздерди ушунчалык жакшы көрөт. Ошондуктан айтып келген устаздарыбыз, кайсы эркек динде болсо, аялы сөзсүз бактылуу болот. Кайсы аял динде болсо, күйөөсү сөзсүз бактылуу болот. Кайсы эркек аял экөө тең динде болсо, балдары сөзсүз бактылуу болот. Кайсы эркек аялдын балдары динде болсо, ата-эне сөзсүз бактылуу болот. Кайсы жерде отурса, кенен отурат. Кайсы жерде жүрсө кенен жүрөт. Кызың жокко саат, палан жака сурап кеткен, 2 сааттан кийин келет. Балаң жокко, тиякта ойноп атат, айтып кеткен. Бардыгын айтып кеткен, кенен олтурасыз урматтуу. Бүгүн канчалаган апалар инсульт болуп атат кызынын кесепетиден. Канчалаган аталар инфаркт болуп атат баласынын кесепетиден да. Уруп кетти, өлтүрүп кетти, сөгүп кетти, уурдап кетти, төлөбөй жатат. Мына ушундай боло бергенден кийин ата-бабабыз айтты го, балам балалы болгондо билесиң депчи. Балалы болуп канчанын ата-эненин кадырга жеттик го. Мына ошондуктан урматтуу эжелер, сиздерден жардам, көп нерсе сиздерден чыккан. Мен айтып келгенмин, дагы айта берем. Ошондуктан эмне кылабыз? Бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгып, ынтымакта аларды дагы чакырайлы. Чынын эле бардыгыбыз ынтымак, махабат, биримдикте бардыгын динге чакырып туруп, не кылайлы? Ынтымакта жашайлы, андан кийин тынчтык болот, анан арзанчылык болот, анан биримдик болот. Анан кайсы жерде жүрсөңүз, эшикти мурда билесиздерби? Апалар билет, жаап туруп, кирпич менен эле тиреп коет элек го. Ошентип азыр деле жашасак болот да. Күлүчүңдү эмне кылган? Култап туруп күлүч болот болсо, мындай текчеге мындай коюп коесуң. Бардыгы билет го аны. Оны неге култадың өзүң деле билбейсиң да. Оны күлүчү ошондой коюп коесуң, кошунаңдагы деле бардыгы билет, ошол жерден аласың, бирок култап койгонсуң да. Ушунчалык тынчтык жашоо деди. Мына ошондой жашоо келиш үчүн кайрадан ошол Кыдыр ата, Садыр аке, Мойт аке, Сарыт аке кылган иштерди бардыгыбыз кылышыбыз керек. Эң негизги ыйык акелер кимдерден чыккан? Боптур да.
Болуптур. Анан азыр деле падышабыз ким? Каяктан? Болуптур. Көл толкуса жөн толкубайт. Көл толкубайт, толкуса жөн толкубайт. Көлдөн падыша чыкпайт, чыкса жөн чыкпайт. Кудай кааласа ушуну бардыгыбыз дуа кылып, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Бардыгыбыз дуа кылайлы дагы, андан кийин не кылайлы? Бекемдикте, биримдикте бойлойлу. Даярбыз иншалла бардыгыбыз. Мына ошентсек болот. Аллах Субхана мүмкүнчүлүк берсин. Убактыбыз болуп калды. Эми суроо жооп кылабыз, андан кийин дуа кылабыз дагы чыгабыз. Сурооңуздар болсо бериңиздер.